Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде энелер күнү белгиленет. Майрамдын урматына Өзгөн районунун Жазы айыл аймагында атайын иш-чара уюштурулду. Иш-чараны баштоо үчүн Жазы айыл аймагынын өкмөт башчысы атайын келип энелерди куттуктап, кийинки жылы мындан дагы сонун шартта өткөрүп берерин билдирди. Бүгүнкү иш-чара эми бул жылда өтүп жүргөн энелер күнү, энелердин майрамы. Бизде Жазы айыл аймагында 14 айыл бар. Ушул 14 айылды биз азыр айылдар менен ушундай өткөрүп атабыз. Эмдиги жылы Алла буйруп насип кылса, бардыгын чогуу бир 600-700 энелер, эжелер, карындаштарыбыз, баатыр энелер менен чогуу эмдиги жылкы иш планыбызда энелер күнүн чоң кылып өткөрүп беребиз. Быйылча эми келгенибизге 2 ай, 3-чү ай болуп атат. Ошого ушундай бөлүп, аз-аздан кылып гана өткөрүп атабыз. Баатыр энелер, анан көп балалуу энелерге өткөрүп берип атабыз. Бул Заргер зонасы. Заргер зонасы өзүнчө болуп атат. Андан сырткары Кызыл Тоо менен Жазы эртеге дагы ушундай айыл өзүнчө бөлүнүп. Кээ бир айылдар бар экен, биз природага ойноп келебиз дешти. Аларга дагы ошондой өздөрүнө жараша эми кичине финансы жагын карап бердик да. Каражатта эми буга чейин сессияда карап акчаны бөлүп койгон экен 80 000 сом. Бирок биз 80 000 эмес, бир 100 000 ашыгыраак бердик, өзүбүз дагы кошуп. Бүгүнкү эмес, эми күнгө ушул биздин Жазы айыл аймагындагы баардык энелерди, эжелерди, карындаштарыбыздын майрамы менен куттуктайбыз. Аллах таалам ден соолугун, бекем өмүрлөрүн узун кылсын, дайым жакшы күндөрдүн күбөсү болуп жүрүшсүн, эч качан оорубасын, ушул үй бүлөсү менен жакшы күндөрдү гана көрүшсүн. Анан бүгүнкү өткөрүп жаткан Заргер айылынын аялдар кеңешинин төрайымы Бега эжеге да чоң рахмат айтып, ыраазычылык билдиребиз. Энелер күнүнө карата иш-чараны Заргер өрөөнүнүн аялдар кеңешинин төрайымы Бегимжан Абдыканаева уюштурууну колго алып, өткөрүүнү айыл өкмөткө сунуштаган. Анда бул идеяны Жазы айыл аймагынын өкмөт башчысы колдоп, каражат бөлүп берген. Баатыр энелердин күлүп жайнап отурганына ортоктош болуп жатканына кубанууда. Энелердин көңүлүн көтөрүп, энелердин маанайын жогорулатуу үчүн ушул кечени уюштурдум. Мен ушул койгон идеяма айыл өкмөт дагы жаш болсо дагы сезимтал бала экен, туура түшүнүп, каражат бөлүп берди. Кудайга шүгүр, жакшы ушу энелердин маанайы көтөрүңкү. Мен бүгүнкү уюштурган кечеме абдан өзүм да булардын маанайын көрүп, ыраазы болуп отурам да. Бар жогу мындай кары энелерибиз дагы жашаргансып, рахматын айтышып, көңүлдөрү ачык болуп атат. Уюштуруу иштери чындыгында өтө оор болду. Себеби өкмөтүбүз биригип, эки өкмөт биздин идеябызды колдой алабы деген сезимдер болду. Энелерди уюштуруп, тартып ушундай кылып, биз өзүбүз ушундай көңүлүбүздү көтөрөлү. Бир эле ушул кече менен гана чектелбестен ошол айыл өкмөтүнө иш-чара уюштурайлык деген маанайда уюштурдук да. Себеби азыр пенсияга чыккандай энелер үйдө отуруп калат. Аларга мисалы үчүн кол өнөрчүлүк, кийизди иштетүү, шырдакшыруу, эски нерселерди кайра жаңылоо болуп атпайбы? Биздин кийиздерибиз, жүндөрүбүз баары талада чирип калып атат. Ошолорду коромжуга учуратпай кайра иштетсекпи деген маанайда бул энелердин башын бириктирип уюштурдук. Бул уюштуруу иштери өтө оор болду. Ошол оор уюштуруу иштерин колдоп берген жаштар болду, спонсорлор чыкты, макул болуп. Биз ошого ыраазы болуп ушул иш-чараларды уюштурдук. Энелер күнү майрамынын урматына 7 айылдан келген баатыр энелер катышты. Жакшы маанайды тартуулап, көңүлдөрү көтөрүлдү. Ошондой эле ар бир энелерге ак жоолук жана акчалай сыйлык тапшырылды. Энелер уюштуруучуларга ак батасын берип, ыраазы болушту. Рахмат, ушундай ага элежек энелерди сыйлап, биздин эметип сыйлагандарга рахмат, машинада ишке баргандарга рахмат. Өкмөтүбүзгө, айыл башчыбызга баарына рахмат. Баары бүгүнкү уюштурган немелери раса сонун, жакшы. Ушундай урмат кылып, кары энелерди, баатыр энелерди, ага элежек энелерди уюштургандарга рахмат. Бүгүнкү кече бизге жакты, мага жакты. Бар жок айымдардын жүзүндө кубаныч, күлкү нур чайып турат жүздөрүн. Эми бизге жаңы келген айыл өкмөтнары, жаңы кошулуп турган айыл өкмөтүбүз өтө сонун экен. Балага ыраазычылык. Себеп дегенде аз гана убакыт болсо дагы өтө сонун сүйлөп биздин ого тери көңүлүбүздү көтөрүп, аягандай сонун лидер бала экен. Бу балага ишендик. Кудай кааласа айдан аман жылдан эсен өткөн болсок, дагы бул бала кийинки жылдары дагы сонун нерселерди өткөрүп беребиз деди.
ошо балага дагы ишине ийгилик, алдыга койгон максаттарын бүтүрүп алсын, өткөрө берсин, эч такшалган жакшы адистерден боло берсин. Анан бүгүнкү келген мына меймандарыбыздын баары ыраазычылык менен кайтып атат. Айылдын кеңешинин төрайымы Бегайга, жалпы төрайымдарга чоң ыраазычылык. Энелер күнүнө карата болуп өткөн иш-чарага демөөрчүлөр дагы колдоп келишти. Майрамдын урматында жандоорларды ырдап, кутуктап, ак батасын алды. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Эне бул жанып турган шамчырактай. Эне бар үйдө эне өзүнүн меримин төгүп, нурун чачып турат үй-бүлөгөчү. Эне бар үй жарык болуп турат. Дүйнөдөгү мен деген батырды, мен деген ханды, мен деген президентти, акынды сиздерге окшогон энелер төрөп, чоңойтуп тарыя берген. Ошон үчүн дүйнө сакталып турат. Аталган аялдар комитетинин төрайымынын айтуусу боюнча алдыда дагы колөнөрчүлүктү өркүндөтүү максатында башын бириктирип, уюштурганын тастыктайт. Ар бир келген энелердин жүзүндө жылмаюу тартуулап, шаңга бөлөдү. Энелер күнүнө карата иш-чара мыкты деңгээлде жыйынтыкталды.